Майып пулду көп өткөнү менен жол эрежеси кантип бузулбайт? Баягы бузулуп аткан жол эрежеси бузула берет да, туурабы? Гаишниктер өздөрү туура эмес болот атпайбы? Өз иштери, кызматтары туура эмес болот. Алар турат ушундай адам көрбөй турган жерлерге туруп алып бекинишип атпайбы? Бекинип алып анан кийин жөн эле өздөрү үчүн кызмат кылышат атпайбы? Туура законду жакшы кабыл алып койсо тартипке келип калат. Бизде негизи тартип жок. Өкмөткө түшсө жакшы эле болот. Эгер өкмөткө түшпөй чөнтөгүн иштесе анда эчтеке айырмасы жок. Жол бузууну азайтыш үчүн буну көтөргөнү туура эле болду. Көтөргөнгө жараша шарттар түзүп бериш керек да. Ал жерде бар пункттарда автоунааны туура эмес токтотуу жана тыюу салынган жерге токтотууга мурун 500 сом болсо азыр 1000 сомго көтөрүлдү да. Туура эле тартип болуш керек. Тартипти баарынан талап кылыш керек. Туура эмес эси. Анткени азыр элдин баары жакырчылык турмушта жасап атышат. Айлык пенсиялардын баары аз. Анын үстүнө эми ошол жолду бузуп койду деп, конечно, мага түшүндүрүү жолу керек да. Ар ким түшүнүп жолдо эрежесин сакташ керек. Ага милдеттүү. Биринчиден, майы кызматкерлеринчи, мен сразу айтам. Алар акчаны ояктан ременсиз шашып калып, ременсиз отурсам да, алар акчаны суруп алат, туурабы? Мен коркпойм. Мондай чыккандан кийин анан бүт баарына эметип коет. Биринчи майы кызматкерлерин тарбияласын дейм, министр обороны.